Ты на юге? Франциянын Кыргызстандагы элчиси Франсуа Делаус окуу жайга иш сапары менен келип, окуу иштери боюнча проректору Нурлан Омуров менен жолукту. Жолугушууда билим берүү программаларын ишке ашыруу, биргелешип маданий, илимий иш-чараларды өткөрүү, студенттердин, окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн арттыруу, Франциядагы жогорку окуу жайлар менен кызматташуу багыты боюнча пикир алышты. Ошондой эле элчи мырза Ошмунун окутуучуларын 2024 жылдын июнь айында Пуатье университетинде Орто Азиядагы жогорку окуу жайлардын окутуучулары үчүн уюштурулуп жаткан тажрыйба алмашуу курсуна чакырды. Бул Ош мамлекеттик университетине ошол эки француз тилин студенттер үчүн үйрөнүш үчүн бир жакшы бир китептерди алып келиптир. Андан сырткары биз бул элчи менен ошо Ош мамлекеттик университетинин Франциядагы университеттер менен кызматташууну кеңири, терең жайылда эмес үчүн абдан кызыктуу маек куруп алдык. Иш-чаранын алкагында элчи мырза окуу жайдын студенттерине француз тилин билүү жана үйрөнүү боюнча 98 даана окуу китептерди белек кылды. Китепте кыргыздын маданияты, тарыхы, салт санасы, кыргыздын байыркы каармандары камтылган. Китептерди окуу жайдын дүйнөлүк тилдер жана маданият, эл аралык мамилелер жана эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебин француз тилинде билим алып жаткан студенттери колдоно алышат. Буга чейин биздин Ошмун университети жана Пуатье университети келишим түзүлгөн. Эки университеттин ортосунда иштешип келебиз. Жакында эле биздин окутуучулар ошол университетке иш сапары менен ноябрь айында 10 күндүк командировкага барып келишти. Ал жакта биздин экинчи курста магистрантыбыз Айбек аттуу бала окуп жатат. Пуатье университетинде мобилдүүлүк боюнча бүгүнкү күндө билим алып жатат. Бүгүнкү иш-чара эң маанилүү жана мазмундуу деп ойлойм. Жыйындын жүрүшүндө окуу жайдын студенттери Франциянын Кыргызстандагы элчиси Франсуа Делауска академиялык мобилдүүлүк, Франциянын жогорку окуу жайлары жана алдыдагы кызматташуулар боюнча суроолорун беришти. Ошмунун дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде 1995 жылы француз тили секциясы ачылган. Ага элчилик ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.